Сагынбек Улубакыт болгону 20 жашка чыккан менен техника жагынан тажрыйбасы бар. 16 жашынан трактор айдаганды үйрөнүп, жакшы жаманын айырмалай алат. Буга чейин советтик тракторлорго көнүп калган айдоочу жаңы Беларусь тракторун көрүп, Мерседеске отургандай эле болду. Бул тракторлорду айдагандармын да, айдабагандармын да. Мындай трактор чанда болот. Мындай тракторлордон дагы көп келсе, Кыргызстанга көп, Кыргыз элине көп керегине жараган тракторлордон болот да. МТС-82 эл арасында Беларусь трактору деген атта белгилүү. Айдоочуга бардык шарттар түзүлгөн, электрондук башкаруу ичинде жылыткычы, керек болсо радио магнитофону каралган. Сапаты жагынан батыш техникалар менен тең тайлашат. Буга чейин Ош, Жалал-Абад, Ысык-Көл, Нарын областарында 8 мотордук трактордук станция ачылып, эми Чүй областына кезек жетти. Жайыл районунда ачылган станцияда 5 жаңы Беларусь тракторлору пайда болду. Жаңы МТСтин артыкчылыгы техника биринчи кезекте аз камсыз болгон дыйкандарга багытталган. Эң негизги багыт биздин ушул дыйкандарга жардам берүү. Алардын өндүрүлгөн продукциянын чыгымдарын азайтуу. Алардын өндүрүлгөн продукциянын чыгымдары азайса, анда алардын өзүнүн өндүрүлгөн продукциясын сатып, чыгымдар азыраак болсо пайдасын көбүрөөк табат, кирешеси көбүрөөк табат. Төбөсү көккө жеткен Жайыл районунун тургундары ыраазычылыгын билдиришип, жазгы талаа иштери кызуу башталган убакта мындай техниканын эң зарыл экенин жашырышкан жок. Дыйкандын бир күнү 1 жылга тете дегендей ошондой да. Тез айдасак, тез неме болсо, сезон ошондо өтүп кетет да. Урожайнысы аз алабыз. Мына тракторду бакыт төрөйүп жакшап келиптир. Дагы көбөйтө берсе, шуга чоң рахмат. Жалаң менчик тракторлорго айтатабыз. Анан мынау азыр ушу темилге көтөрүп, өнүгүү партиясынан Бакыт Төрөбаевич келиптир. Ушу Бакыт Төрөбаевичке биз ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Дайыма өнүгө берсин. Ушу элдин керегине жарай берсин. Biz ыраазыбыз. Элдин атынан, ушу Палтапка айылынын атынан ыраазыбыз биз. Жаңы тракторларды баамдаган соң катышуучулар чогулуш өткөрүшүп, жолугушуу суроо жооп иретинде уланды. Айыл чарба тармагы айыл элинин негизги көйгөйү экени көрүнүп турду. Азыр баардыгы менчик болуп, кандай кыйналабыз. Бир айлап жүрөбүз аттан, айдап койчу, сээп койчу, андап. Илгери лизинг компания Асанов ушуну уюштурган лизинг компанияны курган ушундай кылып. Бирок анын аягында азыр эчтеңеси жок. Бир трактору да калган жок, комбайн да калган жок. Ал деле сонун уюштурулган. Бирок ошондой деңгээлге алып барбаш керек буну. Буну ушул бойдон кете берсе, келечекте биздин башыбыздан өткөн калган совхоздай болуп, бундан туруп кетсе керек, бул чоң болуп. Ошондо элге жардам тиет бул. Чоңойот. Бул техникалар баягы 150, 200, 300 гектарлуу жерлерге ошо ээсине иштебейт. 5 гектар, 3 гектар, 2 гектар, кимде кайсы дыйкандар кичинекей жерлер болсо ошо жерлерге иштейт. Туурабызбы демек? Ошондой сүйлөшкөнбүз биз. 5 трактор жерди айдап себүүгө, өсүмдүктөргө дары чачууга багытталган зарыл шаймандар менен алынды. Жакын арада уюштуруучулар кызылча, жүгөрү, буудай иштетүүгө жол бере турган жабдуулар менен камсыз кыларын убадалашты.